Ayladım tereke, tereke, uçurduyor bereke, bereke. Atlarından yere koy, atlarından yere koy. Aylanayın, 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 denge. Жетиген Жанарбек уулу Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 2-курсунда окуйт. Рамазан айында жолдоштору менен салтка айланган Жарамазан ырын кафелерде, чайканаларда ырдашат. Айрым учурларда бир күндө 4000 сомго чейин табышат. Орозо айында ооз ачарларга атайын чакыруу менен да барып кызматын көрсөтүшөт. Биз азыр бул жакта аккордеон үйрөнүп ойногондон бери Чубак Сатаевдин варианты менен айтып, көп жерде ооз ачырган жерлерде, чайканаларда, кафелерде чакырган жерлерге барып айта беребиз. Ачыгын эле айта берейин, эми бизде болгон бир эле 2 сааттын ичинде бир 4000 тапканбыз рамазан. Көпчүлүк ырчы чоорчулар Жарамазандын маркум Чубак Сатаевдин оңго салып кеткен вариантын ырдашат. Ал эми анын тарыхына токтолуп турган болсок, Жарамазан орозодо айдын 2-чи жарымында түнкүсүн үймөйү кыдырып ырдалуучу эски каада салтыры. Жарамазанды илгери көбүнчө балдар, кээде чоңдор айтышкан. Ар бир барган үйдүн ээсине жакшы тилектерин билдиришкен. Ал эми азыркы учурда жаш балдар үймө-үй эмес, көчөдө жалгыздап да, топтолуп да анын маани маңызын түшүнбөй эле акча табуу үчүн Жарамазанды тилемчиликке айландырып алышкан сыяктуу. Жада калса күрөкканалар жанында да айтып жаткандарды жолуктурууга болот. Мындан тышкары түн бир окумга чейин шаарды кыдырып жүргөн балдардын коопсуздугун ойлоп койгон эч ким жок. Айрым сурамжуулор боюнча көчөлөрдө Жарамазан айткан балдар 200дөн 500 сомго чейин акча табышат. Эксперттердин баамында мындай көрүнүшкө өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын да таасири бар. Турмуштун бүгүнкү зарылдыгынан да келип чыгып атат. Эгерде турмуш баардыгы жакшынакай болсо, илгери мынтип жаш балдар акча чогултуп, Жарамазандын айткан учурлары болгон эмес мына биздин учурда. Ал эми азыр базар экономикасында жашаганда булар ошону пайдаланып атышат. Базарга барып, башка жерге барып акча топтоп, кичине болсо да тыйын тупур топтоп, ата-энесине жардам берели дегендей. Кээделери ата-энесине айтпай баргандар бар. Эми ошол баягы каражат туура жакка жумшалабы? Ал каражатты алып алып туруп, керейлі кечке жанакы компьютерде отуруп, түнү күнү оюндарды ойносо бул дагы болбойт. Ислам динине чейин пайда болгон фольклордук жанр жана өзүнүн мазмунун ислам дини менен толуктап байыткан. Дин жаатындагы адистердин айтымында Жарамазан үйлөргө гана барып ырдалып, кафе, чайкана жана башка жайларда айтылбашы керек. Мындан тышкары өзүнүн эрежелери сакталышы максат. Жарамазан окуясын билгендер айтат. Рамазандын 15-чи күнү, 15 күн өткөндөн кийин айтчу экен. Анда да качан айтчу, ошо кечинде айтчу. Машина келип токтойт светофорго. Ошол жерде дагы мындай кечиктип кала турган болсо, же болбосо сүзүп кете турган болсо, Кудай сактасын. Ким ага жооптуу болот? Ошон үчүн ата-эне дагы караш керек. Анан бул кээде чайкана, ошол ресторан, кафелерде бул дагы мындай жакшы көрүнүш эмес. Ыйык Рамазан айында айтылып жаткан Жарамазандын да өзүнчө бир тарбиялык мааниси бар. Адамдарды кайрымдуулукка, мейримдүүлүккө үндөгөн Жарамазандын негизги мүнөзү да ушунда. Кыргызда батаны жаш бала берген эмес. Андыктан Жарамазанды балакатка жетип калган бала айткан. Берерге эч нерсеси жок үйгө Жарамазан айтылган эмес. Бүгүнкү күндө топурап балакатка жетелек балдардын Жарамазан айтып көчөдө жүрүшү тилемчиликтен эч айырмасы жоктой сезим калтырат. Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.